Биздин маселе Жалал-Абад электро ачык акционердик коомунун карамагында 0,4 киловольт чыңалуудагы 4870,6 чакырым аба чубалыгы болсо, анын 2691,5 чакырымы же 55,3%-нын эскилиги эбак жеткен. 6-10 киловольт чыңалуудагы 3605,7 чакырымдын 29,5% алмаштырууга муктаж. Тактап айтканда 1062 чакырымын калыбына келтиришибиз зарыл. Андан сырткары 35 киловольт чыңалуудагы аба чубалгысы 959,3 чакырым болсо, анын 35 чакырымы авариялык абалда. Биз каражатыбызга жараша жылына 20дан 25 чакырымга чейин гана кайрадан калыбына келтирип жатабыз. Ушундай ыргак менен кетсе, жалпы эскерген 3788,5 чакырымды жаңылоо үчүн 100 жылдан ашуун убакыт кетет. Бүгүнкү күндө 35-16-04 киловольт электр аба чубалгыларды кайрадан калыбына келтирүү үчүн азыркы баа менен эсептесек 3 миллиарддан ашык каражат талап кылынат. Ал эми Жалал-Абад электр каржы мүмкүнчүлүгүнө жараша электр мамычаларды, аба чубалгыларды кайрадан калыбына келтирүүдө жылына 20 миллион сомдун тегерегинде гана каражат жумшалууда. Бул элге электр энергия жеткирүүдөгү бир гана электр жабдуу болуп эсептелинет. Аба чубалгыларды жаңылоо менен катар электр мамычаларды алмаштыруу зарылдыгы кошо пайда болот. Мисалга 6-10-04 киловольт аба чубалгыларында мамычалардын саны 184,955 даана, мунун 92,838 даанасы же 50,2% жыгач мамычалар. Алардын жарактуу мөөнөтү өтүп эскилиги жеткен. Анын ичинен 16,661 даанасы авариялык абалдан болгондуктан чукул алмаштыруу зарыл. Каржы мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша 2500дөн 3000ге чейин алмаштыруудабыз. Авариялык абалдагы 16661 даана мамычаны 6 жылда, ал эми калган 76177 электр мамычаны алмаштыруу үчүн 23 жыл керектелет. Бул жылдар аралыгында жалпы электр мамычаларыбыздын жарактуу мөөнөттөрү да бүтүп авариялык абалга кептелет. Ал эми 35 киловольт чыңалуудагы электр мамычалардын саны 5872 даана, анын 277си жыгач мамычалар, 153 эскилиги жетип алмаштыруу зарылдыгы күч. Бул да өзүнчө көйгөйлүү маселе. Жогорудагы электр мамычалар менен аба чубалгыларды жаңылабай туруп, керектөөчүлөрдү үзгүлтүксүз, сапаттуу электр энергиясы менен камсыз кылуудагы кыйынчылыктар уламдан улам оорлошо берет.